гүлдөр өзүнчө бир жан экен да булардагычы. Гүлдөрдү карап кыялданам, гүлдөрдү карап өзүнчө жеңилдейм, өзүм өстүргөн гүлдөрдүчү. Абдан кубанам, кубанычта да болом, ушундай Бишкек шаарынын тургундарын ушундай гүлдөр менен бөлөп жатабыз депчи. Ошол бул Бишкек шаарынын тигиле турган гүлдөрдүн баары ушул 2 күнөөскана бар. Бири күнөөскана Ташкентская көчөсүндө, бирөөсү ушул биздин күнөөскана. Менин аты жөнүм Байышева Кундуз. Ушул күнөөсканада 10 жылдан ашты иштегениме. Бул жумушка келип калган себеби ушул анда жаш экенмин, ушу тааныштарым сунуштап көрдү. Келип иштеп көрбөйсүңбү гүлдөрдүн арасында деп. Анан макул деп келдим. Биринчи айлары кыйналдым. Жашмын, 21 элемин. Андан кийин көнүп кеттим. Бул жааматка да көндүм, өзүмдүн жетекчилериме да көнүп калдым. Кудайга шүгүр, баары азыр жакшы да. Үй бүлөм, жолдошум бар. 2 балам бар. Балдарым мектепте окуйт. Мен бир күн кечке бул жумушта иштейм. Милдетиме бул гүлдү кароо, гүлдү сугаруу, гүлдү олтургузуу, көп нерсе да бул күнөөсканада мисалы үчүн жумуш бүтпөйт. Кыймылда жүрөбүз да ар дайым. Ошол гүлдөрдү көрүп атасыңар, ар бир гүлдү биз кылдаттык менен карайбыз. Кичинекей жаш баладай карайбыз буну. Үчтү албай элеп суукта жылуулукту сактайбыз ушул эмеде. Ошол мен эртең менен келгенде саат 8де башталат. 8де 7:30 эле келип, 8де өзүбүздүн ордубузда туруп калышыбыз керек. Эртең менен бул теплицанын температурасын карайбыз баарлап. Төмөндөп калса баарлап жагып жиберебиз. Аңы окуп, 2-курста окуйм, колледжде окуйм. Кесибим боюнча мугалиммин. 10 жылдан ашса дагы билбейм, бул жердин топурагы оор деп коебу же баягы жааматка көнүп калдымбы, жааматты жакшы көрүп калдымбы, кете албайм да бул жерденчи. Кетейин деген деле оюм жок. Өзүмө абдан жагат бул жумуш. Бул жумушту мындайча айтканда сүйөм десем болот.